тамакты бергенде балдар пирожканы жеп атат, мен айнектен тиктеп көзүмдөн жаш агып атат. Гений болгон жакшы, бирок мен көбүрөөк мындай деген суроо, кантип адам кылып тарбиялайбыз. 40 жыл, 25 эмес, 40 жылдык стажың болсо дагы 45 минуттук сабакка өзгөчө даярданды. Азыр мугалимдин чын эле функциясы бир топ өзгөрдү. Ылайым комиссия тесттөз эле келип турсун да, эжекей сабактар болуп турат экен. Көпчүлүк темалары жүзүм зарда тер менен кошо блокнотко түшүрүлгөн. Саламатсыздар угармандар. Биз мугалимдердин кадырын көтөрүү максатында иш алып барып баштадык. Тактап айтканда, коомубузга таанымал жана ошондой эле анчейин белгисиз, бирок өз багыты боюнча, өзүнүн предмети боюнча, өзүнүн айылында, аймагында бир эбегейсиз зор салмын кошуп, окуучулардын билимине болгон аракетин жумшап келе жаткан агай эжейлерибиз бар, билим берүү багытына иштеген инсандарыбыз бар. Ошолор менен биз кенен маек куруу аркылуу алардын өткөн жолу жана ошондой эле алардын тажрыйбаларын талдап олтуруп, биз өзүбүзгө жана ушул угармандар сиздерге бир пайда жеткирели деген максаттабыз. Мындан тышкары бул подкастта биз сиздер менен билим берүүдөгү көйгөйлөр жана анын чечүү жолдору тууралуу эксперттер менен талдайбыз. Мына ошол берүүнү сиздерге мен Тынчтыкбек Кенжебек уулу, тарых мугалими, Алипе Про жана Эврика окуу борборлорунун негиздөөчүсү катары ушул билим берүү багытындагы ушул көйгөйлөргө чөмүлүп сиздер менен иш алып барабыз. Бизди колдоп, лайк басып, комментарий жазып, бөлүшүп туруңуздар. Саламатсыздарбы биздин угармандар, сиздер менен Алипе подкасты. Бүгүн бизде конокто педагог илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Манас орденинин ээси, Баткен областында жайгашкан номер 3 эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү Капыр Мадаминов. Кош келдиңиз агай. Рахмат. Агай, алгач эле мындай бир мени өтө кызыктырган суроо да. Мен өзүм дагы мугалиммен, анан Кыргызстанда жалпы 87 миңден ашык мугалим бар экен да. Анан ушунча мугалим барбыз, ошолордун арасынан ушул билим берүүдөгү көйгөйдү сиз көрө билип, ошого чечим бергениңизде себеби эмнеде болду? Көйгөйдү эмнеге көрө билдиңиз? Эмнеге биз көрө билбей жаттык? Ушуга чейин деген суроо. Алгач, ассаламу алейкум, ушул берүүнү көрүүчүлөр бардыгы, Кыргызстан мугалимдери, ата-энелер, жалпы эле ушул темага, билим тарбия маселесиге кызыгуучу кымбаттуу инсандарыбыз. Анан мен Тынчтык сизге ушу бүгүн чакырып, интервью алып, биздин бир жөнөкөй жупуну эмгегибиз, ой, идеяларыбызды бөлүшүү үчүн ушу берүүнү уюштурганыңыз үчүн ыраазычылыгымды айтам. Рахмат сизге. Эми жана сиз берген суроого эмне үчүн, кантип сиз буларды көрдүңүз дегениңиз, ооба, баягы эгер Агай фильмини көргөндөр болсоңуздар, ошо Агай фильмиде заман өзгөрүп кетти, балдар, окуучулар өзгөрүп кетти, аң сезим өзгөрүп кетти. Ал эми биздин методика, биздин системада өзгөрүү бир аз жооп бербей калды. Биз балдарды окута албай калдык деп туруп башталат да кинодогу. Эми рахмат айтайын ушу Руслан Акун, ошо Агай фильмини тарткан режиссерго, таланттуу кыргыздын бир инсаны, эсен болсун. Анан ошо чындыгында ал өзү турмуштан алынган, 90% бардыгы ошо болуп өткөн окуя. Ошо билим берүү жараянында жүрүп, ошо проблемаларды алгач сезе баштап, анан эми менден да көптү көргөн, ушул башыда айтып коеюн, менде да көптү билген педагогдор Кыргызстанда көп эле. Мен ошолорду сыйлаймын, азыроо кийинчерээк алардын атын атаймын.
бар болгону мен бир аз өзгөчөлүк болсо ошону алыска айылда проблемаларды мектептеги, мугалимдердеги проблемалар, окуучулардагы проблемалар, ата-энелердеги проблемалар, социумдагы проблемаларды көрүп эле койбостон ошонун эмне себептен пайда болуп атат, кандай кылып чечишибиз керек, анан азыркы заман талаптарыга ошону кандай кылып ылайыкташтырышыбыз керек, ушул боюнча ойлонуп, анан ушул жактан эксперименталдык иштерди баштадым да. Эксперименталдык деген сөз билесиз, тажрыйба деген ошо балдарды тажаткан, мугалимдерди чарчаткан, ата-эненин кайдыгерлигине алып келгендердин себебини эми ошол акыбалдан кандай чыгыш боюнча анан тажрыйба жүргүзүп, бул өзү чындыгы гимназия ачылганга чейин 91-92 жылдары башталган. Эгер мындайча алганда бул проблеманын изилдөөнүн башталышыга быйыл 32 жыл болду. Анан 92-93тө активдүү ошону иликтеп, окуучу үй бүлө мугалимди, анан мектепте алгач ошону жасайык деп көрдүм. Жасайык деп көрсөм, бир аз проблема пайда болот экен да. Анткени чоң жамаат, көп окуучулар. Анан ушул идеяга келдим, демек билимге кызыккан окуучуларды өзүнчө бир мектеп, гимназия же лабораторияга бөлүш керек деп, анан 93 жылдан баштап 3 жыл жүрүп, анан 96 жылы анан ошо эксперименталдык лаборатория, гимназияны ачып, баягы проблемаларды чечүү боюнча тажрыйба иштерини жүргүзүп, ошол анан баягы сиз берген суроого жооп, каяктан көрдүңүз, каяктан таптыңыз деген, мен жоопту тажрыйбадан, прикладдык дейт, турмуштук, күндөлүк процесстен проблеманы таптым, и ошонун жообуну дагы бир аз эгер тапкан болсом, ошол жактан таптым. Чоң рахмат агай. Сонун пикир болду. Эксперименталдык деп атпайсызбы агай? Сиз эксперимент жүргүзгөнүңүз үчүн ушундай бир результаттар болуп жатат. Эми биз дагы ушул башка мугалимдер дагы коркпой эксперимент кылышыбыз үчүн эмне кылышыбыз керек? Эмне керек бизге? Коркуп атабыз. Рахмат сизге. Мынау албетте мындайда тынчтык азыр эми кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, биринчиден ал бул 92-93 административдик система башкаруудан жаңы эгемендүүлүккө чыккан. Ал убакта азыркы, даже ал эмес, азыркы сапат лицейлери да ачыла элек эле. Маани бериңиз, сапат лицейлери бул 1-2 жылдан кийин келди. 92-93-94 ушундай да, адашпасам эми. Алар деле жок эле. Азыркыдай мына эме Кембридж, Гарвард, эме Стэнфорд, булар деле жок эле. Окуу борборлору деле жок эле да. Бул интуитивно. Демек мен өзү окуп жүргөндө университетте, андан кийин мугалим болуп Сүлүктүү шаарында иштеп жүргөнүмдө пайда болгон ойлордун системасы да. Бул демек бул бир гана эмеси, мен шул проблема жөнүндө узак жылдар ойлонуп жүргөн экенмин, изденип жүргөнмүн. Алгач Сүлүктүү шаарында шахта управленияда жумушчу болуп иштеп жүрүп, университетке сырттан окууга киргенмин. Ошондо эми шахта управленияда жумушчулар иштейбиз, иштеп перекур дейт. Мындай тыныгуу учурунда мен алып блокнотторума жазат элем. Ошондо эле. Анан студенттикте окуп жүрүп, анда издене баштадым. Эсимде бир сессияга барып келатып, автобустун ичинде тыгылынч. Мен уштап жолго чыгып кетип баратып, кандай кылып балдарды билимге кызыктырыштын жолуну табыш керек деп, 3-чү
экинчи, үчүнчү курс студенттигимде ойлоп баштапмын да. Андан дагы бир кызыктуусу арасында мен армияга, аскер кызматыга чакырылдым. 2 жыл аскер кызматыда кызмат кылып жүрүп, мен стройдо туруп, анан башка да жүрүп, мен өтүк, ал убакта сапог өтүгүнүн манериде гезит, анан жанымда блокнот, анан китептер болот эле. Ошо бул мындайча айтканда буларды эмне үчүн айтып атам? Узак жылдар ушул жөнүндө ойлонуп түйшөлүүдүн мөмөсү дейт элем да. Мен ошого кээде айтамын, педагогикалык окуу жайды бүгүн бүтсө эрте педагог болуп кала албайбыз. Ал үчүн узак жылдар ойлонуш керек, ой бышып жетилиш керек. Албетте ал деле керек. Мына ушундай бир узак процесс менен болсо кайнап бышат экен да. Ошондо жакшы болот экен дейм. Ошо азыркы көп ойлорумдун бир бөлүгү шахта управленияда жумушчу болуп иштеп жүргөнүмдө, бир бөлүгү аскер кызматын аткарып жүргөнүмдө, андан кийинкиси келип анан мектепте мугалим, анан завуч болуп иштеп жүргөнүмдө, андан кийин башкаруу ишиде иштедим. Азыркы акимият дейт, ал убакта горком партия. Ошол башка иштерде иштеп, анан депутат болуп шайландым. Райондук кеңешке. Ошо бүт турмушумдун процесси да эме болду. Ал эми конкреттүү түрдө мугалимдердин проблемасы жана аларды чечүүнү ойлонуп бышканын жазыш процесси ал убакта мен Лейлек районуна жаңы жер азыр Арка дейт, ошол жерге Тажикстан менен чек арага көчүп келгенден кийин бул иштерди кагазга түшүрүш, ал жакта жумушчу шахта управленияда иштесем, бул жакта кетмен чабып, жүзүм сугардым талаада. Анан орок менен чөп чабып, эшегиме боо кылып, тең кылып артып жүрүп, мына бул азыркы айым, акыл эмгегин маданияты, устаттык өнөрүнүн көпчүлүк темалары жүзүм зарда тер менен кошо блокнотко түшүрүлгөн. Ошол блокнотторду сактап койгон. Блокнот деле жок, совхоздун иштетилген бир жагына жазылган кагаздарын алып, ал убакта мугалимдерге айлыкты союз бузулгандан кийин 3 ай, 4 ай, 5 айда бир берип койгон. Блокнот ручка алышка жок да. Ошондо чыныгы күчтүү мугалимдердин көпчүлүгү кетип калды. Башка жумушка кетти, Россияга кетти. Ошондон жазылган, иштетилген кагазды алып, ошонун артыга анан аны кесип, азыр чай кагаз барго, коробка. Ошо коробканы кыркып, өзүм иштетилген зымдан эмек кылып туруп, блокнот жасап, анан ошого жазгам, азыр ал кабинетимде сакталып турат. Муну эч каерде айтканым жок эле, эми сиз терең түшүп атканыңыз үчүн айтып жатамын. Мен айтам, ал мен үчүн эң кымбат тем, анткени тер аралаш. Арканын ыстыгы градусы 45 градуска жетет. Тер аралаш жазылган китептер буралар. Кабинетте, мектепте, класста эмес, талаада, жүзүмзарда кетменди бул жака коюп, анан жазылып башталган иштер. Демек агай, мугалим мектепте гана окуучуну же билим берүүнү ойлонбой, ар дайым ойлонгон бир кесип экен да мугалим. Баягы илгери бир бар эле, бассам турсам оюмдасың сен деп баягы сүйгөн адамын айтчудай эле, ушу кесип ушундай шу даражага өткөндө анан мүмкүн жакшы бир идеялар, ойлор, эмгектер жаралып калабы дейм да. Эң күчтүү адамдардыкы, меники өтө күчтүү эмес, ортодон төмөнкү мугалиммин деп айтып жүрөм мен дайым. Ооба агай. Скромность украшает человека. Чоң рахмат. Агай, эми ал сиз тарапка өтөлү. Махатма Ганди айткан экен, адам бир иш кылаарда же бир ийгиликке жетүүдө бир 5 этап бар экен. Биринчи коомчулук аны маани бербейт экен. Анан шылдыңдайт экен. Анан сындайт экен. Ана тынбай кыла берсең, анан 4-нчи этапта кабылдайт экен. Мунуку чын эле болуп атат. 5-нчи этапта суктанат экен.
Биз сизди суктанган абалда таанып атабыз. Бирок ушул 4 абалыңызды билбейбиз да. Сиз гана билесиз. Кандай кыйынчылыктар болду? Агай, Капыр агай да кандай кыйынчылыктар болду? Капыр агай эмес, өзүңүз жеке инсан катары кандай кыйынчылыктар болду? Рахмат. Мына азыр айткан 4-5 этап дегениңизде ошо чындыгында ошо агай фильмиге мен шилтеме берип айтып атам, анткени анын бир эле сериясыны 1.300.000-400.000 адам көрүптүр да, ал 11 серияда. Ошого мен шилтеме бергенде мында угуп аткандарга түшүнүү пайда болот. Көрөлектер болсо бир көрөйүкчү дейт да. Ал мугалим жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова агай фильминин презентациясы опера балет театрында болгондо өзү ал жер 800 орундуу экен, 1,5 адам болуп адам батпай калды. Демек билим берүүгө элибизде кызыгуу пайда болгондо, ошондо ошо Роза Айтматова катышып, башка жогорку кеңеш депутаттары, министерстводан, ошондо Түгөлбай Казаков, Аскар Салимбековдор катышып, ошондо мындай сөз болуп атат да. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим фильмиден кийин 60 жылбы канча жылдан кийин кыргыз мугалими жөнүндө мындай көркөм сериалуу кино алгачкылардан болуп ушул болду деп айтышты да. Анан ушул жерде сөз келгенде мен айтып коеюн, ал жерде туура биздин ошо экспериментибизди ошо мугалимдерибиз, окуучуларыбыз анан менин ошо ишмердүүлүгүм жөнүндө тартты. Бирок мен дайым айтам, бул бир эле Мадаминов жөнүндөгү фильм десе туура эмес болуп калат. Бул ошол эгемендүүлүккө жаңы чыккандагы кыргыз педагогдорунун бардыгынын, иштеймин деген педагогунун тагдыры, инновация, жаңылыкка барам дегендердин турмушу бир жагы, экинчи ошол кездеги кыргыз жашоосуну көрсөткөн. Балдар мектепке келбей коюп, ата-эне балдарыны багыштан кыйналып калганда ойлонуп, Карым Ташбалтаевич деген совхоздун директоруга барып айтсам, буудай эккин, балдарга тамак кылгын деп. Анан буудайды Байдилла Мурадов менен бирге эгип, анан даныны тегирменге очередька турабыз. Адамдар өзүгө тегирмен тартырат, биз болсо ошо мектебибиздеги балдарга жатакана кылып, анан алгачкы тамакты бергенде балдар пирожкини жеп атат, мен айнектен тиктеп көзүмдөн жаш агып атат да. Кыргызстан кайсы акыбалга келип калдык? Балдар мектепке билим үчүн эмес, тамак жейиш үчүн келип атат. Башка кээ бир аймактарда арпанын унудан нан жеп калганда, ошол жылдар билимсиз өтө кыйынчылык болуп калган. Кукурузаны дагы мындай табыш кыйын болуп калган азыркыдай да. Ошолордон бул мындай өсүп чыгып келген. Анан сиз айткан баягы алгач эч ким көңүл бөлбөй жүрдү. Кийин анан аябай сын болду. Сын дегенде мындай жумшак айтып атам, жактырбастык, терс, тоскоолдук. Эң эмеси мындай шылдыңдоо. Кичине апарагай урпаган окшойт деген. Кинодо го тиги дөңдө отуруп отурат го дегендей да. Бул ал өтө жумшагы да. Жумшак ал жумшак берилген да ал жердечи. Өтө көп. Муну мен айтып атканымдай, мына ошондой мен күчтүүмүн деп айтканым жок. Муну мен айтып атам, мына азыркы педагогдордо дагы заманына жараша түшүнбөстүк, тоскоолдук болушу мүмкүн. Жаңылык жасайм деген адам бар болгону айтып атамки, ошонун Кудай деп туруп өтө билгиле. Бекем ишенч менен өтө билгиле. Ар кандай чыгармачылыкта, жаңылыкта, өнүгүүдө чоң заңыраган жол жок. Аны ошол таштак, тоскоол жолдорудан барьер дейт. Өтө билсең, анан чоң жолго анан чыгасың да. Ошого мен шуну айтып атканым. Ошонун анан көңүл бөлбөдү, анан кийин шылдыңдады, ал эмес тоскоолдук кылды. Кийин анан бир аз мындай алгачкы жемиштерини бере баштагандан кийин деп бир аз эме кылышты. Анан эң кийинки эмелери да анан ошол эле шылдыңдаган, тоскоолдук кылгандар анан
өзү биз билгенбиз мындай болушуну. Өзү биз деп туруп уже башка багытта сөз сүйлөй баштады. Эми алар деле, мен азыр бирөөнүн дагы атын атабаймын, алар деле эсен болсун. Бул мүмкүн биздеги адамдык бир проблемалардын бири болсо керек. Учурунда элге ишке пайдасы тие турган ишти, жаңылыкты колдоп коштоп сүрөп кетишке азырча биз жетишпей атабыз да. Демек, азыркы күндө дагы ондогон, жүздөгөн ошондой бир жаңылыкты ишти баштайын деген адамдар ошол эле иш эмени башыдан өткөрүп аткан болушу мүмкүн. Ошолорго мен айтам, Кудай дегиле, бекем болгула, иштегиле, Кудай калса өтүп кетесиңер. Бар болгону бир сунушумду айтып кетейин. Ошондой адамдар бири-бириге арка бел болуп, бири-бириге колдой билиш керек. Ошондойлорго дем бере билиш керек. Бул бири-бириге баягы синергия дегендей, синергия мыйзамы дегендей. Экинчиси, ошо бардык деңгээлдеги билим берүү, бул башка тармактарда деле ушундай болсо керек, жаңылык киргизип. Бардык тармактарда, анын ичинде билим берүүдөгү жетекчилерге, мектептин директорунан баштап, районо, областтык, жогорку бардыгыга мен бир кайрылып айтып кетмекчимин. Менин идеям бар. Жалаң эле башка жактын, чет өлкөнүн метод идеялары эмес, биздин өзүбүздүн кыргыз менталитетиден, кыргыз кыртысынан жаралган биздин идея бар, жаңылык бар. Шуну да сынактан өтөйүн десе, көңүл бөлүп колдоп койгула. Дем берип коюңуздар. Мүмкүн 100 ошондой мугалим жаңычылыкка умтулган адам болсо, жок дегенде 50-60 чындыгында эффект бере тургандыр. Биз баарыны башка жактан эле күтпөйлү. Кегиле, урматтуу жетекчилер, иштейин дегенге колдогула, аларга аябай колдоо керек деп айтып кетмекчимин. Учурдан пайдаланып жетекчилерибизге. Чоң рахмат агай. Сиз айттыңыз го, бир мисалы 100 мугалим болушу мүмкүн деп. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Ушу билим берүү тармагы бир кыймылдаш үчүн, туура багытка жылыш үчүн, өнүгүш үчүн ушул сиз айткандай сапаттагы мугалимдердин канчасы болсо жетиштүү болот? Бул энди шарттуу да, эме тынчтык шарттуу канчабысы десек, албетте мына 7 дубанда мүмкүн болушунча 7 дубанда ар бир дубан, ар бир район, ар бир айыл өкмөттө мүмкүн болсо бардык мугалимдерибизде ошо багытка келсе жакшы болот. Азыр ошол мүмкүн багытта иштеп атат. Ал эми жок эле дегенде ар бир областта, анан ар бир райондо ошондой мугалимдер бар, мен жок дебеймин. Бар болгон аларга демилгеге дем керек. Демилгеге дем керек. Мен жана жетекчиликке бекер кайрылбадым. Башыны сылап, дем берип колдоп коюңуздар. Аларды мындай белая воронадай, ак каргадай ансыз деле айлана чөйрөкөйдө аларды жактырбайт. Анткени алардын иштеп атканы көпчүлүк адамды зона комфортадан чыгарышка мажбур кылып коет. Алардын эмгеги жаркырап чыга баштаса, ийгиликки чыга баштаса, кээ бирөөлөр мындай жумшак айтканда кыйналып кетет. Ошол үчүн ошондой учурда аларга демилгеге дем керек, колдоо керек дегендей да. Ошондой адамдар дагы болду өмүр жолубуздачы. Мисалы, мен ошону айтып кетпесем болбойт. Балтагул Нурумбетов деген Ош областынын билим берүүсүнүн жетекчиси, ошол киши аябай колдоду меничи. Анан ошол учурда райондо болгон райондук билим берүү бөлүмүндө Бөркул Максутов, анан Бабакул Осмонов деген адамдар кийин мындай көңүл бөлүп, жакшы бир колдоо, ошондой адамдар көп болсун эми. Анан министр Аскар Чукутаевич Какеев, ошол киши жакшы кылып мындай колдоп берди. Ошондой бир, эгер жетекчи колдосо, иш жакшы кетет да. Ошондой бир адамга дем болот дегендей. Демек, ушул жолго аттанса
каршы чыккандар эле эмес, колдогондор да болот экен. Болот. Ошондой ишеним менен кадам таштай берсек болот экен. Анан эң башкысы Кудай колдосун, ак ниет адамдарыбыз колдосун. Анан мен сөзгө маани берейин. Ошондой адамдар бир мындай өздөрү дагы биримдик түзүш керек. Илгери азыр эми мындай аны айтсаң мындай анча маани чыгармачыл мугалимдердин союзу деген болот эле. Инноватор мугалимдердин өзүнчө бирикмеси болот эле. Алардын бир жыйындары болуп турат эле. Мына азыр ушул нерсе унутулуп кетти. Азыр заманбап мугалим деген аты бар да. Чыгармачыл мугалимдер дегени ошол жаңылыкты жаратып, киргизип жаткан мугалимдерди, мына мисалы үчүн Бектур Исаков деген Таластан, Садат Саттарова деген Ноокаттан, Жеңишбек Кубаков деген Жалал Абадтан болгон да, ошол убакта айтып атамын. Бекмурза Батыркулов деген болгон. Анан Нарындан Дүйшөн деген району, бирок ошол эле убакта жаңылыкты колдогон азыркы министрибиз Догдургул Шаршеевна мугалим болгон. Билим берүүдө иштеген. Ушундай бир учурунда Баба Саттаркулов деген болгон Лейлек жактан. Мына ушундай алайда көп райондордо болгон. Ошондой мугалимдердин азыр деле чыгармачыл мугалимдердин жыйынын өткөрсө, алар бири-бириге дем болот. Бири-бирини колдоп, андан дагы кызыгуулар артат да. Болбосо мындай өзүнү жалгыз сезсе, мүмкүн иштегиси да келбей калат да. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деген болот экен да. Рахмат агай. Эми биздин ушу подкасттын негизги максаты мугалимдердин кадырын көтөрүү. Анын эмгегин чагылдырып берүү аркылуу. Эми ушул сизден кеңеш алсак, мугалимдердин кадырын көтөрүүдө жалпы жонунан эмне кылышыбыз керек? Жана дагы майда кадамдар кандай болуш керек? Ушуну эң жакшы айттыңыз. Мен мына устаттык өнөрү деген китебимде сиздин сурооңузга жооп бере тургандай бир иштерди баштаган экенмин. Урматтуу мугалим, сиздин мектептеги абийириңиз төмөнкүлөрдөн көз каранды деп туруп, ошо кадырын көтөрүүнүн 21-27 жолуну жазган экенмин. Эми ошолордун баарын айтсак убакыт жетпейт, бирок айрымдарыга токтолуп кетейин. Мугалимдин баркыны, коомду көтөрүш үчүн эң алгач мугалим өзү кесипкөй өтө күчтүү болуш керек да. Мугалим өзүнүн сапатыны жакшыртыш керек. Мен буну менен мугалимдердин сапаты начар демекчи эмесмин. Азыр деле жакшы, мен мындан да жакшы болсун. Мугалимдин күчтүүлүгүн окуучу, ата-эне, коомчулук, бизде ушундай мыкты мугалимдер бар турбайбы? Биз эмне үчүн эле башка жактардыкын эле суктана беребиз? Өзүбүздө бар экен го дегендей даражага өзүнү өстүрүш керек. Эң алгач өз предметини өтө терең билиш керек. Өз предметини, математиканы мыкты бил. Физикпы, тарыхпы, адабиятпы дегендей биринчи көрсөткүчү ушул. Ошондо эгер ал өзү мындай кесипкөй болсо, өз предметин мыкты билсе, мындай табигый түрдө ого урмат-сый өзү келе берет. Урмат-сый мугалимдики билими менен келет. Билими менен келет. Аны жасалма, мактап, сыйлык берип, атыны, сүрөтүнү чыгарган бул уже побочный дейт. Кошумча гана бул. Деп мен айтып кетемин. Биринчиси, анан экинчиси өз кесибине берилгендик болуш керек. Преданность. Бая мен сизге айттым, кыйын убактарда азыр деле мына жогорку окуу жайларда мүмкүн өтө күчтүү балдар, кыздар мугалимдикти бүтөт. Бирок эмнеси? Мен эми ушу бизнеске барайын. Эми юракадемияда окуйм, юридикалык факультетте. Же башка бир эмнеге мектепте иштеш кыйын.
Сен бүттің да педагогикалык окуу жайды, бюджетти бүттүң дегенде да, же болбосо 1-2 жыл, 2-3 жыл иштегенден кийин эле азыр мындай модалуу сөздөр бар. Бул меники эмес экен деп. Ушундай сөз айтышса мен уялам да бияктан. Сен өзүң кимдиксиң дегендей да. Өзү бирөөдүксүңбү сен дегендей да. Ошо андай дебестен андан көрө мүмкүн болушунча же болбосо унутуп кайт экен. Азыр мен таң калам да. Мен өзүмдү таппадым бул жерден депчи. Өзүмдү таппадым деген ушундай сөздөргө мен таң кала берем да. Таппай өзүн жасаш керек. Өзүн да ошондой дегендер бар. Эми ошого преданность деген сөз бар. Берилгендик. Мен этке жазганмын. Өзүнүн кесибине берилгендик, ашкере берилгендик. Басса турса ошону ойлоп берилген. Анан экинчиси дагы бир бул жакта туруктуулук. Туруктуулук, бекемдик. Алдыңбы ушу кесипти, бүттүңбү? Кылчаңдабай, тайсалдабай, ыстык суугуна күйдө сен. Сен бирдениге эле, сразу эле пьедесталга, бийикке чыкпайсың да сен. Мына пешене тер менен чыгасың да. Бая Надырбек Алымбеков деген аксакал жазуучубуз бар. Ошондо ийгилик кыйынчылыктан кийин деген маанидеби ошондой бир китептери бар, чыгармалар. Мен ошону айтамын. Анан үйрөнүүгө, билүүгө дилгирлик болуш керек мугалимде, кадырын көтөрүш үчүн. Андан кийинкиси мугалимдин кадырын көтөрүш үчүн ата эне, коомчулук мугалимди жетекчилик бийик даражага мындай тан алып чыгыш керек. Балдарда мугалимдин имиджиге үй бүлөдө отуруп, агайың айта берет, мугалимиң, эжекейиң айта берет деген балдарга уже терс пикирди жаратып коет да. Мүмкүн мугалим деле пенде да, периште эмес. Ката кетирер, ката, бардыгыбызда ката бар, башка кемчиликтерибиз бар, кемчиликсиз адам болбойт. Бирок аны өтө эгер сезсең, мугалим өзүгө барбайт, балдардын алдыда аны айтпа дегендей да. Анткени мен жакында мына бир эл аралык конференция болуп Германияда, Гамбургда баяндама менен катышып келдим. Анан ошо учурдан пайдаланып Гёте университетиге бардым. Ошо Гётенин бир сөзү бар экен. Кимди сыйласа, кимди сүйсө, ошондон гана үйрөнөт. Учатся у того, кого любит. Кимди сыйласа, эми мугалимдин баркы болсо, үй бүлөдө шылдыңдап отурса, көчөдө шылдыңдап атса, мен мугалим болбойм деп атса, балдар сүйбөйт да, суктанбайт да, сыйлабайт да. Сыйлабагандан кийин о билими жукпайт. Мен азыр жалаң гана башкаларды күнөөлөгөм жок. Биринчи мугалимдин өзүдөн дедим. Өзүнү сыйлай турган даражага чыг акыры. Кийинкиси бизге эле коомчулук, ата-энелер мугалимдин шунчалык имиджини, абийирини, атыны шунчалык бийик даражага коелу, балдарыбыз урматтасын, сүйсүн. Ошого мындай симметрия, пропорционалдык даражада түздөн түз канчалык сүйсө, ошончо анын билимин ала берет. Бирок бул жерде башка бир маселе турат. Сүйкүмдүү боло билиш керек. Сүйдүрө билиш керек. Мугалим өзү. Ал үчүн да бул жерде себеп натыйжа чынжыры да. Ал үчүн мугалим өзү кесибини сүйүш керек, ошо балдарды сүйүш керек. Өзү эптеп мындай чекеси тырышып, шу быйыл иштесем эле кетемин бу кесиптен деп класска кирсе, балдар баарын сезип турат, баарын көрүп турат. Ушундай дегендей да. Сонда. Жаңа эле сиз айтып өтпөдүңүзбү? Мугалим өзүнүн кесиби боюнча толук билимдүү, толук билими жетиштүү болуш керек депчи. Мен да тарых мугалимим, анан бир окуя, өзүмдүн окуям эске түшүп. Ошондой айткыла. Саат 5-те, эртең менен 5-те туруп,
7ге чейин даярданып, анан сабак өтчү элем да. Анан сабагым жакшы болчу, акырында окуучулар эмес, мен да канааттандым. Бирок бир күн уктап калдым. Бир күн эмес, мен 1-2 күн, 2 жыл иштедим. Анан барганда мен өзүмө ишенет элем, себеби билим алгам деп. Барып өттүм, бирок окуучулардан сездим да, жетпей калды бир нерсе. Анан эмне кылдым айтайынбы? 72-нчи баракты ачкыла, окуп келгиле, эртең жооп бересиңер деп. Мен ошондон кээ бир өзүмдүн башыман өткөн мугалимдерди эске салып көрсө, өзүңдүн кесибиңди билбесең, ушул ыкмага өтүп алат экенсиң да. Демек, мугалим өткөндө да сиздин бир интервьюңузду окудум. Мугалим бул өзүнүн кесиби боюнча энциклопедиялык билимге ээ болуш керек. Толук да. Чоң рахмат агайым. Эми мен ушул жерде мугалимдин кадыр баркын көтөрүштүн ниетиде атайын мугалимнаме деген китеп жаздым. Педагогикалык этюдтар. Мугалимге методикалык, илимий башка китептер өтө көп. Бирок мугалимдин турмушуну, жан дүйнөсүнү, көйгөйүнү чагылтырып берген китептерибизге маани беришибиз керек экен. Мугалимдин өмүрү, жашоосун ушундай бир кымбат, азиз, анан ушундай бир өтө назик жактарыны көрсөтүп берип, мугалимдикке урматсый жаратыш үчүн китептин атын караңыз, мугалимнаме. Мугалимди даңктаган, мугалимге арналган, мугалимди жана сиз айткандай баркыны көтөрүүгө арналган менин өзүмдүн чолок ойлорум дегендей жупуну ойлорумду берип, анын үчүн мен алгач мугалимдин эмесиден баштадым, мугалимдин эмгек куралдарынан баштадым. Мына, эгер сизден сурансам, булар жарым мындай бир абзац окуп бере алат белеңиз дегендей да. Анан мен оюмду айтайын, макул десеңиз. Мына мисалы, мектебимди сагынып келатам деген бир булар баары кыска да дегенди бердим. Бул жерде алтын эжей агайларым деп турат. Алтын эжей агайларым деп турат. Бул жерде ар бир сабактар жөнүндө бар. Эң мугалимдин каражаттары деп туруп, бор деген, бор, доска, мел дейт го, борду сүрөттөп жазганмын. Сиз мүмкүнчүлүгүңүз барбы мына бир мындай выразительный эме көркөм окуп беришке? Ага, алгач мындан баштаң, анан мындан баштап туруп, анан борго келели. Так, сабактар дейт. Коңгуроо чалынып сабак башталат. Агай эжейлердин үй тапшырманы сурап, жаңы тема түшүнгөндүгүн биз үчүн эң кымбат учурлар. Себеби биз класс ичинде отуруп Африканы, Американы, Сибирди, бүт жер шаарын, асмандагы ай жылдыздарды, 1000 жыл илгерки өткөн тарыхты жана башкаларды окуп, угуп олтурабыз. Дүйнөнү тааныйбыз. Ошону менен акыл эсибиз, көз карашыбыз өсүп баратат. Ошол үчүн ар бир сабак биздин инсан катары бир карышка, бир кадам өсүүбүзгө чоң түрткү берет. Сабактар эң ыйык, акыл эс, адеп, тарбия азыгы. Өкүнүчтүүсү аны учурунда билбейбиз. Эгер өз учурунда ушуну билсек, 1+3 деген баа алмак эмеспиз. Себеби ар бир сабактан акыл эсибиз азык алып, өспөсө өзүбүз да, коомубуз да өнүкпөстүгүн түшүнө берелик. Кеч да болсо азыркы жана келечектеги окуучулар ушуну сезсе эң жакшы болот. Мектептеги ар бир саат сабак биздин жана коомубуздун өнүгүүсүнүн көзгө көрүнбөгөн өбөлгөсү дейт. Бүттү? Бүттү. Бир сабактын эмеси, баалуулугу. Эми агай эжейлеримби ошону билем. Алтын агай эжей. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнөн сурасаң, мугалим болом дегендерди жок койсо. Ал эми баардыгыбыз агай эжейлерден сабак алып чыкканбыз. Алар деле башкалардай үй бүлөсү, балдары, турмушу бар. Аз гана айлыкка шүгүр кылып иштеп, балдарын багып, түнү менен дептер текшерип,
конспект жазып, кабагым кашым дебей билим берип жүрүшөт. Эгер мамлекет коом эле эмес, өздөрү окуткан окуучулар да мугалимдердин эмгеги канчалык ыйык, зарыл экендигин билгенде, жашоо да, өнүгүү да эң жакшы болмок. Себеби ошол мугалимдин берген билими, тарбиясы менен коом сакталып, адамдар жашап келүүдө. Алтын эже агайлардын сүрөттөнмөсү. Бул сиз жолдо келатып бир орус окумуштуусу, жазуучусу айткан экен, мугалим эмгеги ушунчалык оор, бирок аны мугалим өзү да билбейт дегениңизге үндөшүп турат да. Мен ону билбейм, бирок бул айттым го, жүзүмзарда жазылган эмелер. Эми бор бар бекен? Бор бар экен. Борду бир окуң, борго берилген мүнөздөмө. Борго да мүнөздөмө берип койчу. Бор. Бор. Аппак бор мугалим менен окуучунун колунда тырбаңдап, тынбай жазып, билим изин калтырат. Ошого өзүн арнап жазган сайын кемип барат. Бирок из калтырып, мурас калтырып, билим ааламына жол ачып, кемип барат. Борду тиктеп туруп, өмүрүн балдарына арнаган ата-энедей, эмгегин элге арнаган ак ниет адамдардай, күн түн иштеп балдарга билим берген мугалимдердей элестетип кетем. Биз да бул өмүрдө бордой кызмат кылып жатып кеми алабызбы? Бордой из калтыра алабызбы? Кичине ак бор ааламды өзгөртүүчү адамды тарбиялайт дейт. Ар бир билим мектептеги абалды майдалап, анан ошону сүрөттөп берипсиз да. Ооба. Боор доска деп атпайбызбы? Өткөндө сизди угуп калдым эле. Мугалим канчалык, тактап айтканда, ачык сабак деген түшүнүк бар. Ооба. Азыркы ачык сабактарды өтүш керекпи? Ал бул маселе боюнча да ошо Агай фильмиде мен ачык сабак деген спектакльди өтпөймүн. Мугалимдин бардык сабагы өзү ачык эле болуш керек деп туруп, директор менен конфликт болуп атат го. Ошондой эми бир жагынан чындыгында мугалимдин күндөгү эле сабагы баары табигый сабак болуш керек. Ошол эле убакта ошо ачык деген бул шарттуу гана да. Калган эмне жабыкпы, баары жокту караңгылап алып сабак өтөбү. Бардык эле ачык. Анан мисалы үчүн биздин ошо мектепте мен өзүм директор болсом, ошол эле убакта болсом да утуруу сабак өтүп турат элем. Анткени сабак өтпөгөн директор балдарды билбейт. Азыр мен мектептерге чакырганда барганда сурайм да, сабагыңыз барбы деймин да. Анан көпчүлүгү менеджер болуп калат окшойт да, жок сабак өтүшкө убагым жок дейт да. Мен учурдан пайдаланып айтам, урматтуу директорлор, албетте сабак алыңыздар. Өзү мектептин эң бир баалуу жагы ошо сабакта. Сабактан балдарды да билип барасыз процессти. Анан ачык сабак деген өзү бардыгы ачык болуш керек. Анан мынау кеде мен мугалимдерим ар сабагымда 4-5 мына Чынара, Нарбүү дегендер, Гүлзира дегендер толтур эле сабагыма кирип отуруп алат. Анан киришип отурат, угат сабактарымды. Биздики мен айтайын дейм, бардык сабагыбыз ачык болуш керек. Башка маселе, эгерде ал мугалимде бир жаңылык болсо, бир өзгөчө ийгилик болсо, өзгөчө бир проблеманын чечүүнүн автордук жолун тапкан болсо, ойлоп табуу, чыгармачылык, инновация болсо, коллегаларыны чакырып туруп, директор завуч менен биргеликте ошо сабакты өтүп, бая сиз жолдо келатып айткандай, Чолпонбек дедиңизби, ким айтып берди, бир эле эменин компаниянын ишини талдап отуруп эле бизге көп нерсе өтөт дегендей, ошо бир сабакка кирип, анан аны жөн эле бир трафарет же көтөрө чабып мактап, же болбосо жөн эле баа койбодуң, бир эле баладан сурадың деп мугалимдин кыжырын келтирбеш керек да сабакка кирген адам. Эптеп бир кемчилик таап, эптеп бир аны басынтырып, андай эмес. Мындай жакшы каалоо менен доброжелательный дейт, кириш керек. Жакшы болот. Анан ошондой сабак болсо, муну билбейм, ачык сабак дейбизби, же болбосо мындай коллегиалдуу
үйрөнүп талкуулоо сабагы дейбизби, ошондой болсо анан сабактан кийин ошо катышкандар баары отуруп сабакты мындай бир мына бул жаңылыгыңыз жакшы экен, мындай муну пайдалансак болот экен деп туруп болсо, мына бул мындай эффективдүү чыныгы мындай бир ачык талкуу менен сабакта. Анан бая кожо көрсүнгө ошо күнү өзгөчө даярданып келип, окуучулар да даярдап алып, окуучуларга дагы алдын ала суроолорду берип коюп, тапшырмаларды анан кийин мындай болгон, бул мугалим баркын аябай түшүрөт. Бул түшүргөн нерсе. Түшүрөт, бул ачык сабак даярдалып, атайылып мындай комиссия үчүн, директор завуч үчүн өткөн ошол күнү балдар көрүп көрбөгөн көрсөтмө куралдар толуп кетет. Ал жөнүндө мен бир кызык эме бар, икая бар. Бияка жазганмын, айтайын, эми сизди улам окутпай. Районодон комиссия келет экен, фронтальный текшерүү болот деп жарыялап, бир ай бою мугалимдер документацияны, балдарды сабакта даярдады. Ошо күн келди, келип 9 бир топ комиссиялар келди, отурат. Эжекей ошо күнү өзгөчө кийинип даярданып келген, тарсылдап сабакты, чын эле бул жакта диапроектор, эме экрандар толуп кеткен, акылдуу доска, карталар, көрсөтмө куралдар, карточка бардыгы бар. Да сабакты шундай күчтүү болуп өттү дагы, анан акырда комиссиялар отурат, районно директор, завучлар баары отурат. Темабыз бүттү. Суроо барбы балдар десе, сүйлөшүлгөн да, бардыгы суроого суроо бере тургандар бар, жооп бере тургандар бар. Мана бул дрессированный урок да. Ана ошондо анан десе, акырда отурчу хулиган, ал ошо күнү мугалимдин эмеси ою боюнча келбей эле койсо эм жакшы эле да. Бирок ол келиптир. Обычно хулиган деген балдар эң жакшы күчтүү балдар болот. Эми дагы бир калды эле, берейин багай десе, эжекей десе. Бүтпөйт экен да. Бер. Экөөнүн тембир голосун караң. Лайым комиссия тез эле келип турсун да, эжекей сабактар болуп турат экен. Көрдүңүзбү? Мана бул ачык сабакка берилген балдардын өкүм ачык сөз. Шуну мен сүрөттөп айтып жүрөм да. Ушундай сабак өтпөйлү, урматтуулар. Биздин баары сабак ачык болсун дегендей да, ошондой. Эми баягы сиздин сурооңузда бир эме бар эле, бир аз лирикалык чегинүүлөргө кетип калбайлы. Мен ойлойм, Кыргызстанда антып ачык сабак өткөн мугалим жок. Жок, Андай мугалимдер Кыргызстандын эч биринде жок, мүмкүн Африкада да жок, башка бир жакта, Марста бар деп коелу. Бирок ушунан кортунду чыгарыш керек да. Биз ачык сабак өтөм, ошол күнү күчтүү сабак болду деп ойлогон күнү мугалим өзүнүн анча-мынча бар абийиrini толук төгүп алат. 200дүү болуп көрүнүп калабыз балдарга. Ошонон баштап бизге болгон урмат кетет. Башка маселе эгер дайым ошентип сабак өтүп жүргөн болсо, ал жакшы эле. Эми сизде бир мындай калуу желание бар эле, мындай ушундай бир мугалимдерди алып чыксам деп. Мен алгач ошо өзүм гана ишти айтпастан Кыргызстандын 7 дубанында мугалимдердин атын айтып кетмекчимин. Жанагыдай ачык сабак эмес, чыныгы жандуу сабак өтүп жүргөн мугалимдер толтура. Сиз тааныган мыкты мугалим. Кээ бир мугалимдерди айтып кетейин дейм. Мисалы, мына эме Нарбуу Анаркулова деген эжекей, биология эжекейи, окуучулары билим сапаты эң жакшы болуп, мына медакадемияда бюджеттүү окуп жаткан окуучулардын көпчүлүгү эжекейдин окуучулары. Бизден Нурзат эжекей, Зылайка эжекей, Сүлүктүү деген шаардан Курсанай деген, Айназик деген эжекей,
анан Кадамжайда Азада Нуржамал деген, Таласта Салтанат Бейшенова деген, Токмокто мен ар кайсы эмеден айтып атам. Токмокто Диларкан Абасканова деген эжекей, андан кийин мына Чүйдө Диларкан Абасканова, анан Замира Мырзабекова деген эжекей, Чүйдө Замира Бекташева деген эжей, Ысык көл жактарда Кымбат Дамира деген, Жумгалда Нуркамил деген эжей агайлар, мына жана эми баарын айт, Эркингүл Жалал-Абадта, Алайда, Кара Сууда деги азыр менен баарын айтсам убакыт кетет. Эң мыкты педагогдор бар болгону биз, мен азыр кээ бирөөлөрүнү гана айттым. Эң мыкты мына Ошто Шекербек деген, Тынчтыкбек деген, мындай Нургүл Таирова деген эжекейлер бар да. Мындай өтө жакшы чыгармачылык менен иштеп жаткан, өзүнүн окуу борборлорун ачкан мугалимдер бар. Ошо Гүлнара Мамбетимановна деген, мына Чүйдө Элзат деген, анан Ысык көлдө Назгүл деген, бир убакта Ысык көлдө өтө күчтүү мугалим чыккан Аскар Байсеркеев деген, өтө күчтүү мугалим, директор чыккан. Ушундай бир мугалимдерди биз мына Бектур Исаховду айтып кеттим мен сизге, Сайдылканов деген жаш өтө күчтүү мугалимдерден Мелис Мусулманов деген, Кыялбек Ахматов деген мугалимдер чыккан. Азыр олар уже илимий чөйрөгө өтүп кетти, илим чөйрөсүгө көтөрүлдү. Мына ушундай агай эжейлерибиз, эми мен кайсы жактан кимди айтпай калсам кечирим сурайм, баарын айтсак эми мен азыр болду ошолордун бир жакшы үлгү алсак болот да. Ошолордон эме кылсак, менимче жаш баштаган мугалимдерге өтө жакшы сабак болот. Мен мына бул жерде Устаттык өнөрү китебимде ошондой мугалимдерден сабак алып, өсүп, өзү окуп үйрөнсүн деп мына бул жакка жазып койгонмун. Жаш мугалимдер мектебинин жобосу. Жаш мугалимдер, баягы сизде ишкер мугалимдер дегендей, мына жаш мугалимдер дегенге. Анан мына ушул жаш мугалимдердин өзүнүн чеберчилигин ашырыш үчүн биз көбүрөөк ошондой Кыргызстандын жети бурчунда изденип, сыйлык үчүн эмес, мактоо үчүн эмес, үн чыкпай иштеп жүргөн башталгыч класстын мугалимдери бар. Мына Туратова, Хансулуу, Дархан Шерова деген эжекейлер бар. Ошондой мугалимдерди, жаш мугалимдер менен жолугушууларды өткөрүү. Анан жогорку окуу жайдын педагогика факультеттерине ошондой, мисалы үчүн Нарбүүдөй, Замира Бекташевадай эжекейлерди чакырып, будущий болочок мугалимдер менен жандуу баарлашуу. Ошондо алардын өз кесибиге болгон сүйүүсү, кесипкөйлүгү аларга өтөт. Мына бул нерселерге маани берүү керек деген ойдомун да. Баягы сиз дагы бир сурооңуз ушул эле. Рахмат агай, ушул жерден пайдаланып айта кетейин. Кыргызстанда ушул билим берүүгө жан дилин арнап күнү түнү күйүп иштеген мугалимдерибиз арбын өтө эле көп. Кээ бирөөнүн аты аталган болсо, атагы чыккан болсо, айрымдарын биз билбейбиз, жалпы коомчулук. Ошол мугалимдердин кадырын көтөрүү максатында биз ушундай подкаст уюштуруп атабыз. Кыргызстандын кайсыл гана аймагы болбосун, биз ушул шарт түзүп бул жакка алып келип, агай эжекебиз менен таанышып, эмгек жолун, тажрыйбасын тууралуу кеп курабыз. Эгер сиздер билген мына ушундай мугалимдер болсо, аты жөнүн жана анын номери болсо, комментарийге бөлүшө кетиңиздер. Биз буюрса ушул конокко чакырып, мугалимдердин кадырын көтөрөлү деген жакшы ниеттебиз. Азыр мен жыйынтыктоочу бир-эки оюмду айтпашым болом. Баягы айткандардын арасында Сайдылканов Орузал деген агай калып кеттир. Анан мына Токмокто Анара деген эжекей бар да. Эжекейлер бар, анда бир тобу. Мына
мугалимдердин башыны бириктирип өтө жакшы чыгармачыл топ кылып иштеп жаткан Жакшылык Матанов деген агай бар. Ушундай бир жетекчи мектеп директорлорунун дагы ийгиликтүүлөрүн алып чыгыш керек. Жеке мугалимди алып чыккан дагы бир жакшы. Мектеп директорлору, завуштар, анан кийин районолордун арасында чындыгында мугалимдерге шарт түзүп берип туруп, баягыдай чыгармачыл мугалимди четтетпестен аны колдогондор бар да, ошондойлорду алып чыгыш керек. Анан мен дагы бир учурдан пайдаланып айтайын. Азыр Кыргызстаныбызда билим берүүгө Кудайга шүгүр жакшы көңүл бөлүнө баштады. Мына акыркы эле bir жыл, 2 жылдын ичинде 200-300дөн артык мектептер курулду деп мына президентибиз, өкмөт чындыгында бала бакча, мектептин санын көбөйтүп, ал мектептердин ичиге кирсеңиз жомоктогудай да. Биз дагы эле ошо чек арада, ошо Дүйшөнүн мектебиде калган жерлер дагы бар албетте. Мына мисалы үчүн биздин ошо Агай фильми тартылган мектебибиз, мен ушул үнүмдү жеткизе албайм. 85 бала медакадемияга өтүп, 75 бала Америка, Германия, Японияда болуп, Кыргызстанда орточо балл 127-128 болсо жыйыртыныкы, биздики орточо баллыбыз 171 болуп, Кыргызстанда биринчи. Биринчи эмес, күчтүүлөр бар го, мен алдыңкылардын катарында да бар болгону шарты. Ал күчтүү дегендер, күчтүү мектептер, акы төлөнүүчү мектептер, биздики чек арада шарты оор. Ошол жерден орточо, ал жакта Нова Секом жок. Бул жакшы борбор мына аларчы. Ошого мен учурдан пайдаланып, ошо биздин да балдарыбыз бир активный залы бар, спорт залы бар, лабораториясы бар, мектепти көрсүнчү, байкуш балдар ошо Агай фильмиде ошол бойдон да. Ошол бойдон да. Биздин балдар айтат да, агай, биз качан бизге мектеп курулат деп. Мен депутаттарга, жетекчиликке кайрылып жүрөм. Макул, аварийный мектепке экен, шашпай туруң, сиз чыдай берет экенсиз, чыдай берин деди. Мен чыдай берем, балдарым бир жакшылыкты көрсүн, биздики дагы деп элибиз деп. Биз Тажикстан менен чек арада дегеним, ал жакта асфальттын астыда Тажикстандын президентский лицей гимназиясы бар. Гимназиялар бар. Алар менен биздин балдар мына границага чыгабагыда жарышат эле. Алар заңыраган мектеп лицейден келет, биздики жанагы мектептен чыгып, бирок бир сүйүнүчтүүсү биздин балдар аларды жеңип алат. Аны олар таң калат, кыргыздын ушундай бир боз үйдөй болгон мектебинен чыккан балдар. Кыргыздарда Кудай берген жакшы бир эмелер бар. Аларды деле жаман дебейбиз. Мен муну айтмакчымын, келиңиздер, ушул учурдан пайдаланып биздин дагы ушундай алыскы айылдардагы ушундай мектептерди ыкчам куруп берсе, ошол жерден улуу инсандар чыгат. Жусуп Абдрахмановдай, Ысқақ Разақовтай адамдар чыгат. Анан акыркысы, жана айттым го, акыркы жылдары рахмат, президентибиз, өкмөтүбүз мектеп бакчага көңүл бөлө баштады. Анан мына билим берүү министрлиги дагы азыр мына Сингапур методуну менен окутуу каражаттары менен деп STEM предметтер деп ошолорго китептерди коюп, бул изденүүнүн жолу да. Булар эгер туура эме болсо жакшы бир эме болот. Ошол эле учурда мен айтмакчымын, ошо Сингапур менен биргеликте, Финляндия менен биргеликте кыргыздын өзүнүн ичинен чыккан ошолордон кем эмес методикалык идеялар бар. Эң жакшы китептердин авторлору бар. Ошолорду бирге элге тааныталы, мугалимдерге тааныталы. Чоң рахмат агай, чоң рахмат. Подкастыбызды бир дагы 2 суроо менен жыйынтыктайлы. Негизи бир иш кылып атканда өзүңдүн милдетиңди билиш керек экен да, ишкерликте. Чек арасы болот экен да. Ашып кетпеш керек экен, кирип кетпеш керек. Ошол сар функционалдык милдет. Мугалимдин функциясы азыр так функциясы кандай? Мурдагыдан өзгөрбөдү. Билимди алып жүрүүчүлүктөн башка багытта. Эми ошол азыркы мугалимдин, заманбап мугалимдин функциясы кандай? Эми бул жөнүндө көп эле жакшы ой сунуштар айтылып жүрөт. Мен бир эле айтарым, азыр мугалимдин чын эле функциясы бир топ өзгөрдү. Илгери носители дейт, билимди
борбору, биларманы, энциклопедиялык билимдин ээси бир эле мугалим болсо, азыр ол маалыматтын баары бул жерде бар. Бул жерде бар. Демек, мугалим бүгүнкү күндө ошо балдар менен биргеликте ошол информациянын булактарынан, интернеттен, соцсеттерден, приложениялардан, энциклопедиялардан билимди алуунун уюштуруучусу, координатору, багыттоочусу, тең изилдөөчүсү болсо, мугалимдин функциясынын бир өзгөргөнү мына ушунда болот деп ойлойм да. Балдар менен биргеликте изденүүгө чыкса, мына ушул менимче жакшы болот дейм да. Анан мына азыр PISA сынагы деп келатабыз, мына ЖРТ деп атабыз. Мына ушуларга дагы азыр ошо Сингапур методу деп окутуп атабыз. Булар бардыгын бая айттым жакшы, бирок азыр ошо окугандардын көпчүлүгү айтып атат, агай ошо Сингапур методу, PISAга даярдыкты көрсөк, мына АМ деген методикабыздын ичинде 60-70% бар экен. Мисалы, ЖРТ, баягы PISAда сурооду берүү, суроону түшүнүү, маалыматты интеграция кылуу, интерпретация кылуу, башка варианттан көрө билүү. Мына бул жерде ал темалар бардыгын биз 30 жыл илгери жазып, эмеден сынактан өткөзгөн экенбиз. Мүмкүн жанагы орточо балыбыз 171 болду деген ошолор берип аткандыр дегендей да. Ошого бул жерде мына бизде мугалимдерибиз ошо бирге, жана мен айтып кеттим, Анаркулова Нарбү, Зылайка, Нурзат, Ислам, Мадамин, мына булар ошо окуучулар менен биргеликте билимди издөө саякатыга чыккан адамдар, координация кылган адамдар да. Ушуну бир көңүл бөлсөк, менимче жакшы болот дейм. Чоң рахмат. Демек, мугалим менин 25 жылдык стажым бар деген коронаны чечип коюп, чогуу окуучу менен кириш керек экен. Мындай деген сөз бар, мен тынчтык. 40 жыл, 25 эмес, 40 жылдык стажың болсо дагы 45 минуттук сабакка өзгөчө даярданды. Сау. 25 жылдык эмес. Мен өзүбүздүн мектепте мен 25 жыл, 26 жыл директор болдум. И ошо 25 жыл директор болгонумда мен айтып атамын, 20 китеп жазыппыз. Окуучуга өзүнчө жазыппыз АМ китебин. Мугалимге өзүнчө жазыппыз. Ата-энеге өзүнчө жазыппыз. Карасаңыз, мектеп жетекчилериге өзүнчө жазыппыз. Башкача айтканда, билим берүү жараяныга катышкандардын ар бириге адрестүү жазыппыз. Янан жөн эле теориялык жазып койбостон, эксперимент негизинде жазып, ар бирини апробациядан өткөрүппүз. Дейм да, ошого чет өлкөлүк тажрыйбаларды үйрөнүү менен биргеликте өзүбүздөн чыккан, мына булардын ичинде мен эле эмес, жүздөгөн биздин мугалимдердин тажрыйбасы берилген. Ошо мен азыр мына ыраазы болуп турамын. Билим берүү министрибиз Доудур Гулшаршеевна министрлик жакында мына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, тажрыйбалуу мугалимдерди бир жыйынга чакырып жатат. Ушуну тезден, ушуну янан системдүү түрдө, майрамдын алдыдан гана эмес, системдүү түрдө 7 дубанда, жана мен айттым, көмүскөдө жүргөн, байкалбаган, үнү жетпеген эң мыкты физик, математик, тарых, ошо STEM предметтерини ошого чейин мыкты өтүп жүргөн мугалимдер бар. Ошолор менен бат-бат жолугушуп, алардын сөзүнү угуп, аларды мындай элге алып чыгып турса, өтө жакшы болот деген ойдомун да. Сонун агай. Мен суроолорум ушундай аябай көп суроо жазып келиптирмин, бирок убактыбыз чектелип экен. Акыркы бир суроо берейин. Бул мен ата катары дагы өзүм да кызыгам. Эми баягы тырмакчанын ичинде балдарыбызды, окуучуларды кантип гений кылып тарбиялайбыз? Рахмат, бул сурооңуз дагы өтө жакшы. Мына мен ошо жана айттым, 25 жылдын ичинде ушунча китеп жазылыптыр, экспериментный
Ошонун бири мына тарбиянын баалуулугу. Гений болгон жакшы, бирок мен көбүрөөк мындай деген суроо, кантип адам кылып тарбиялайбыз? Кантип инсан болуп тарбиялашыга жетебиз? Кайсы бир даражада генийликтен мен ойлоймун чыныгы адам болуш жогору болсо керек. Азыр генийлер көп. Адам болуш чоң искусство. Мүмкүн ошо фильмди көрсөңүз, акырында Олимпиададан биринчи орунду алдык деп бардыгы кыйкырып сүйүнсө, мен айтып атам, биз эми адамгерчиликтин Олимпиадасынан биринчи орунду алалык. Бул менин силерге бүт өмүрлүк суранычым, тапшырмам. Биз ошо гений кылып тарбиялаш деген негизи сурооңуз жакшы, бирок мен бир аз коштум да ошого. Мына балдарды гений кылып тарбиялаш үчүн биринчиден үй бүлө менен иштеш керек. Энелер менен иштеш керек. Генийди Кудай калса эне төрөйт. Ооба. Түшүнүп атасызбы? Эне төрөйт. Энелерибиз эгер биларман болсо, маданияттуу болсо, эне мектебини окуса, олар баланын психологиясы, физиологиясы бардыгын билип тарбияласа, баланын ден соолугу, акыл эси жакшы төрөлсө, генийликтин биринчи кадамы ошол. Эне үй бүлө, эне мектеби. Экинчиси, балдарга эркиндик берип, балдарды башыны билим, маалымат менен толтурбастан, аларды ой жүгүртүүгө, чыгармачыл изденүүгө, бая ЖРТнын, ПИЗа тапшырмаларынын бир жагын карасаңыз, өтө көп ушу жаратмандык, чыгармачылыкка, ой жүгүртүүгө багытталган. Биздин мына айым китебибизди көрсөң, мээнин сүрөтү турат. Бул деген ишарат, балдарды маалымат менен толтурбастан ой жүгүртүүгө үйрөтөлү. Генийлер стандарттуу эмес ой жүгүрткөн адамдардан чыгат. Калыпта жүргөн адамдар жаңылык жарата албайт. Алар буйрукту, тапшырманы гана аткарат. Ошол үчүн бая мен айтып кеттим го, тентектерден улуу инсандар чыгат. Ошол үчүн генийликтин экинчи бир жолу балдарга эркиндикти берип, маалымат менен толтурбастан аларды изденүүгө, өз оюн айтууга, суроо берүүгө, талашууга. Бизекеде биздин сабактарга кирген башка жактан келгендер, балдарга ызылдап эле мугалимдер менен талаша берет экен, тартип деген барбы өзү дейт. Мен айтам, мен атайы ошону кылам. Атайы ошондой эме кылам. Наравных дегендей, тең эле. Агай, менимче бул мындай эмес. Мына мындай болот деген. Мына ал жерде ошондой тема бар. Суроолор аркылуу үйрөнүү, суроо берүү маданияты, талаш тартыш аркылуу үйрөнүү, талкуу аркылуу үйрөнүү деген темаларыбыз бар да. Ошону мына генийликтин эмеси балдарга эркин изденүү, ойлонуу, анан алардын мисалы үчүн бири ыр жазат. Бири математикалык маселе мисалдарды өзүнчө жол менен иштеп чыгат. Кээде сен туура эмес жолду алыпсың, иштеген, бирок туура эмес иштепсиң деп туруп эки коюп коюшуң мүмкүн. Ол ошол ойду тапты. Бирөө бир робот бир нерсени жасап чыгат, бирөө бир скульптура жасап чыгат. Мындай да, гений качан чыгат дегенде, аларга эркиндик болсо, ойлогон оюну сындабастан колдош керек, стандарттан сыртка чыкканы үчүн. Анан эң башкысы, олордун ою жасаган ишини публикага алып чыгыш керек. Тез бизде мектепте жалпы жыйын линейка дебейбиз. Жалпы жыйын дейбиз. Алгач класстанан жалпы жыйында кеч калдың, эки алдың, формаң жок, аны жыйыштырып кой, аларды жөн эле. Ал жерде биз, балдар, мына биздин мына айгүлүбүз өзүнчө бир ыр жазыптыр. Угалычы. Биздин Насредин деген азыр режиссер болуп, Чоочун киши фильмини тартты. Ошо Насредин бир күн мына карасам, лайлардан скульптура жасап отурат. Улуу кыргыздын инсандарыны эмеден, чоподон, лай дейби, чоподон жасап отурат, боеп турат. Бирок ону бекитет да. Анан эч ким маани да бербептир. Тез жийип, баягы жасагандарыны тизип койсом, целый бир Тургунбай Садыков галерея. Бизде мана гений скульптор бар экен, Насредин деген деп туруп таанытып койдук. Бирөө болсо бирдекени ойлоп таапtır. Бирок тентек да олар. Ойлоп таап,
эмени зымдын өткөргүчтүн эмеси ачылып калган жерге карабастан кызыгып кеткен да. Токко сугуп алып, ошону кыймылга баардыгы ваа деп, ошону мен ойлойм. Башка жак болсо, техника безопасности. Мен деле айттым, коопсуздук мындай кылба. Зато мындай байкасам, эмеси ошо токтон заряд алат экен да, анан олор мындай жүрүп басып ойнойт экен. Карасаңыз бирдекелерди кураштырыптыр да. Тез алып чыгып жалпы жыйынга, ол бала Дилшат деген балдар эле. Тез алып чыгып жалпы жыйында анан баягыны демонстрация кылдырдым. Көргүлө мына ойлоп таптыр. Бир жагы ол мындай жазалаш керек оны ол. Демеси жок, сугуп алып эме кылып иштеп ойлоп. Мен азыр 2-3 эле мисал айттым да. Сүрөттү соонун тарткандары бар генийлер да. Анан Мирлан деген балабыз бар эле. Койчунун баласы эле. Кой багып жүрүп 500 маселе иштептир. Тез алып чыктым. Кийин ол Нобелевский лауреат чыгарган Москвадагы атайын физико-технический институтка өтүп шону бүтүрдү. Ол капкара күндө карарып кеткен, дептери мындай толуу кой багып жүрүп туруп 500 маселе мисалды иштептир. Бул дагы эле бир ишара. Эмне кылыш керек? Бар болгон ошолорду элге алып чыгыш керек. Сонда олар рахат алат. Мотивация. Менин ишим бааланат экен. Кой аныңда, кана сенин үй тапшырмаң, аткарбай келипсиң. Көбүнчө генийлер, мен айтам, тентектердин ичинен чыгат. Ошолорду колдоп эме кылсак. Суроомузга ошо. Чоң рахмат. Сонун жооп болду мен. Конкреттүү методика болду да, мен билишимче. Генийди алып чыгыш үчүн анын кылган иши майда болсо дагы, бирок баалап берсек, ал чоң ой. Томас Эдисон кандай болгон. Ошол Насырдинге мен айткамын анан, сен чыгармачылыгыңды өстүр, изден деп. Анан кийин ошол багытта кетип айттым, азыр мына режиссер болду. Баягы ыр жазчу балдарыбыз ырлары уже чыга баштады. Ушундай Кудай кааласа генийлерге эме шарт түзүш керек, колдоо керек, эркиндик керек. Алардын анан дагы бир жагы анча кемчилигини көрмөмүш калып эле коюш керек. Мүмкүн ол азыр биз балдарды математика боюнча эле баалап калышыбыз мүмкүн. Же англис тили боюнча эле баалап калышыбыз мүмкүн. Мүмкүн ол математиканы иштей албайт. Бирок ол ырды эң сонун жазат. Ол сүрөттү эң жакшы тартат. Аны сен иштебей келдиң деп эле токмоктоп, эки коюп, ата-энесини чакырбастан, анын ошол таланты каяктан болсо шоягыны чыгара берели, ал жагыны чыкпай эле коелу деген. Абдан сонун пикир болду. Ага чоң рахмат. Анан өзүмө да аябай чоң пайдалар алдым. Мугалим катары, ата катары, угармандардын атынан да ыраазычылык билдирем. Анан ушул биздин суроолорубуз түгөнбөй калды. Дагы бир подкастка жолугабыз. Учурдан пайдаланып бир нерсени айтайын. Ушу жана айттым, жакшы иштер болуп атат. Мына мектептер курулуп атат, Сингапур китептери которулуп атат. Булардын баардыгы үчүн ыраазычылыкты айтыш керек. Эми ошолордон эффект болсун. Кептин баардыгы ошо жакшы пайдаланылсын дегендей да. Бул деле чоң маселе. Ошол эле убакта мен бир нерсеге зээним кейип турат. Гимназия, лицейлердин статусун алып, анан кружоктору кыскартылганы, жоюлганы да. Урматтуулар, бул 91-92 жылдары өтө чоң кыйынчылык менен гимназия, лицейлер ачылган. Бул 30 жылдык процесс болгон, түптөлүп. Ошонун мана Ноокат билимканасы деген чыкты. Кандай сонун балдарды, жакында ошону түзгөндөрдүн бири Омурзак Шеранович, Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры деген алды. Ошол жерде кандай Садат Саттарова, Мелис Мусулманов, анан Самат мугалимдер. Эми ал Ноокатта болсо, мисалы үчүн Кара Сууда бар, Жалал-Абадта бар, Ысык көлдө бар, Бишкекте бар, Чүйдө, Таласта бар. Ошондой лицей гимназиялардын кружогуну алып койсо, статусун алып койсо, башка мектептер менен тең болсун десе, ушул жерини мен учурдан пайдаланып, министрликке мен сындан алысын,
жаман эмес, жакшы иштер болуп атат. Жогорку кеңешке кайрылып, өкмөтүбүзгө кайрылып айтам, мүмкүн болсо ушул жерини мынандай кылса. Туура кээ бир мектеп, гимназия, лицейлер эме атыга заты жарашып төп келбей, билим сапаты мектептен айырмасы жок болуп калды. Чоң каражат кетип атат жөн эле. Анда баалап көрүп, ошо атыга заты төп келген гимназия, лицейлерди калдырып, анан төп келбегендерини ойлоп көрсө, ал эми азыр бүт баарын алып таштаса, эми балдарды теңейбиз деп атканда, мына жеке мектептер бар, сапат лицейлери бар, эң жакшы алтын тамга, алтын сертификатты берип атат. Аларды деле баалаш керек. Андан кийин Кембридж бар, Сенкроуд бар. Алар деле, демек, плюрализм дейт. Көп түрдүүлүк биз каалайбызбы, жокпу? Базар экономикасы да бар да. Ал эми жанагы мен айткан жеке мектептерден айырмаланып, гимназия, лицейлер бул мамлекеттик бюджет, ал жерде пул төлөнбөйт. Биздин мисалы үчүн гимназиябызда ата-энелер акы төлөбөйт. Мамлекеттин бюджеттин гана эсебинен. Бирок ошого жараша жана айткандай, ошончо баланы медакадемияда бюджеттеп өтүп атса, окуп атса 80, ал Кыргызстанга барып дарыгер болуп, алыс кайылдарда иштеп атса, ошончо экономист, финансист чыкса, ошончо мугалим чыкса, эмне үчүн биз ал жерди кыскартып токтотушубуз керек? Шуга мен сын катары жаман сөз айтыштан мен мугалим, мен пенсиядамын, иштебейм ал жерде. Мугалимдердин, ата-энелердин, окуучулардын мага чыгып атканын мен жеткизейин дейм. Муну кайра карап чыгыңыздар. Гимназия, лицейлердин статусу эмгегинин натыйжасыга карап сакталса, ал жер биздин мына 53 бала алтын сертификат алган болсо, 53, анын 13-үнү сапат лицейлери берген болсо, аларга рахмат. Аларды да тан алыш керек. Бирок ошол калган 40-тан ашык, ошонун көпчүлүгүнү гимназия, лицейлер берди да. Туура. Азыр дүйнөлүк даражадагы олимпиадаларга ошолор чыгарып атат да. Республикалык олимпиадаларда орунун 80%-ын ошолор берип атат да. А мектепте кружок жок. Предметтик, математика, физика, химиянын кружогу жок да ал жерде. Ошол үчүн ушуну кайра карап чыгышты мен суранат элем да. Мен бул менин жалгыз эмес, мен баары билип калыптыр да, Капрагай агай депчи, агай фильмиден кийин мага чалып айтып атат да. Анан жерлерде, жыйындарда да сөз болуп атат. Бу кандай болот? Гимназия, лицей статусун алып таштан. Аны менен башка мектептин окуучулары кемсинип калат. Кемсинбейт эч кандай. Кемсинбейт. Эң жакшы окуймун дегендер келет. Кааласа бирге байланышат. Ушуну бир кайра карап чыгышыны мен мугалим, ата-эне, окуучулардын атынан, жетекчилигибизден суранып кетет. Урматтуулар, мугалимдердин эмгегини мына жакында мугалимдер күнү келатат. Мен учурдан пайдаланып, жалпы Кыргызстандын мугалимдерини, 7 дубан мугалимдерибизди, тарбиячыларды, мектеп жетекчилерини мугалимдер майрамы менен куттуктап кетейин дейм. Анан ушу дагы бир кайрылып айтарым. Мугалимдердин арасынан баягы эмгек сиңирген мугалим деген наамды, анан кийин эл агартуунун отличниги деген ведомстволук сыйлыктарды, ардак грамоталарды берип эле келатат. Бирок мен ошону дагы да эле көп көңүл бурулуп туруп берилсе, мисалы үчүн олимпиаданын жыйынтыгы, жыйыртынын жыйынтыгы десе, башталгыч класстын мугалимдеринде олимпиадасы жок да. Анан олимпиадасы жок предметтер бар да, мисалы үчүн кол эмгек, дене тарбия, жана башка.
ошондой мугалимдерге башка класстан баштап жакшы натыйжа берген, билим сапатыны берген мугалимдерге, мектеп директорларыга, завучтарга, жөн эле тарбиячыларга дагы эл агартуу отличники, эмгек сиңирген мугалим дегенди дагында мамлекеттик сыйлыктар берилсе дейм. Анан азыр эл артисти деген бар да, эл артисти деген бар, башка бир кезде эл мугалими деген бар эле. Эл мугалим. Ого эч нерсе төлөнбөй деле калган. Мына Бектур Исаховтар эл мугалими, Бекмурза Батыркуловтар болгон. Ошо эл артисти сакталган, эл мугалими деген жок да. Ошондой бир эмени деле кайрадан калууна келтирип койсо, мугалимдерге бир мугалимдин эмгегини бир мындай мотивация берип, сыйлап коюшту дагы мен айтат элемин. Ушул дагы аларга жакшы бир шык дем берет да. Рахмат, мына акыркы 4-5 жылдын 3-4 жылдын ичинде мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, көңүл бөлүнүп атат. Бирок инфляция болуп ал көтөрүлгөн айлык деле азыр бир аз проблемный болуп калды. Кудай калса дагы мугалимдер күтөт. Айлык менен биргеликте эң башкысы коомдук колдоо, коомдук көңүл бөлүү, андан кийин жанагы учурунда сыйлык наамдары берилип турса, адамдар ойлобосун капыргай сыйлык сурап атат деп. Жок, Кудайга шүгүр, мен президентибиздин колудан Манас орденин алдым. Мен ага татыктуубу жокпу, шүгүр, рахмат айтам. Бирок мен башка мугалимдерди айтып атамын да, ошолор дагы бааланса, анан башкалар кызыгып, анан адилеттүү бааланса. Сыйлык бергенде жалаң гана кайсы бир жетекчилердин сүймөнчүгү эмес, чыныгы үн чыкпай жүрүп иштеген жөнөкөй мугалимдерге окуучу сыйлаган, окуучу сүйгөн, ата-эне сүйгөн, эл сүйгөн, бирок бааланбай калган мугалимдерге сыйлыктар берилсе, ошондо дагы жакшы жаңылыктар болот деп ойлойм. Урматтуу угармандар, ким деген биздин ушул подкасттын, видеороликтин астына жакшы комментарий жаза турган болсо, жакшы каалоо тилектерди мугалимдерге багыттап, арнап жаза турган болсо, мына Гапырагайдын өзүнөн көрсө, Гапырагайдын китебин, педагогика этюдтары мугалим мына бул жакта жаңы эле биз окуп өткөн, боору тууралуу өтө кызыктуу китеп экен. Ушул китепти Агайдын кол тамгасы менен белекке беребиз. Биз алып, сиздин дарегиңизди алып, колуңузга чейин салып жиберебиз. Ошон үчүн активдүү катышыңыздар.